Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштайбыз. Ассалому алейкум. Урматтуу жалпы жыйындын катышуучулары жана Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровго Жумгал районунун Чаек айылынын тургуну Максат Бейшеевден сизге сунуш жана өтүнүч. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге терең урмат сыйымды билдирүү менен бирге Жумгал районунун элинин келечеги үчүн маанилүү деп эсептелген бир катар сунуштарыбызды жана өтүнүчтөрүбүздү жолдойбуз. Биринчи маселе билим берүү жана тарбия маселеси. Элибиздин келечеги жаш муундардын билимине жана тарбиясына түздөн түз байланыштуу. Ошондуктан мектептерде билим берүү менен бирге тарбия берүү маселесине өзгөчө көңүл буруу зарыл деп эсептейбиз. Баланы жашынан, келинди башынан дегендей, мектеп программаларына жашоо психологиясы, инсандык өнүгүү жана үй-бүлөлүк баалуулуктар боюнча сабактарды киргизүү пайдалуу болмок. Себеби бул жаштардын өзүнө болгон ишенимин арттырып, келечекте туура чечим кабыл алуусуна жана келечекте өз кесибин туура тандоосуна, келечекте туура үй-бүлө куруусуна жардам бермек. Ошондой эле мектептерде өз кесибин сүйгөн тажрыйбалуу мугалимдерди жана психологдорду көбөйтүү маселесине көңүл буруңузду өтүнөбүз. Мындайда 8 класстан болобу же 9 класстан болобу мектептерге жашоо психологиясы сабагы киргизилсе туура болмок деп ойлойбуз да. Себеп дегенде азыркы заманда көптөгөн балдар оюн күлкүгө аралашып, интернетке азгырылып, ар кандай кесип тандоодо дагы мындай жаңылыштыктар бар да. Үй-бүлө тандоодо дагы мындай көптөгөн каталар болуп атат. Ошондой учурларда психология мугалимдери сөзсүз түрдө буларга жардам бермек деп ойлойбуз да. Ушуну кабыл алууну жогорку кеңешке сунуштап берсеңиз жакшы болмок. Экинчи маселе, мугалимдерди жана дарыгерлерди даярдоого колдоо көрсөтүү керек сөзсүз түрдө. Бул экинчи маселе. Мугалимдер менен дарыгерлер мамлекеттин жана элдин келечеги үчүн эң маанилүү адистер болуп саналат. Педагогикалык жана медициналык окуу жайларга тапшырган жаштарга мамлекет тарабынан кошумча колдоо көрсөтүлүп, окуу, жатакана жана башка зарыл шарттарды жакшыртуу маселеси каралса жакшы болмок. Бул келечекте өлкөбүздө мыкты адистердин көбөйүшүнө түздөн түз өбөлгө болмок деп ишенебиз. Эгерде бир окуучу мугалимдикке же болбосо медицинага тапшырам десе, ошого аябай кызыктар болсо, бирок материалдык жактан кыйналып калат да, мындай иштейм деп, анан окуу менен кетпей жумушта да иштеп, ою мындай алактуу болуп калат да. Ошолтип анан мындай окуусун жакшы окуй албаган калган учурлар болот да. Ошондойлорду болтурбоо үчүн мамлекет көз амөлүнө алып, мындай материалдык жактан жардам берип койсо, жатаканасын бекер кылып, тамак ашын, кийим кечесин бекер кылып койсо, жакшы бир окуйт эле деген ниеттебиз да, ошо балдарчы. Мамлекет ошондой көмөк көрсөтүп атса, анан сөзсүз түрдө аны мамлекетти тыштап кете албайт да. Буга намыстуу, уяттуу адам муну жасамак эмес да, муну башка жакка кетпей, Кыргызстанда калмак да. Бул деген эми экинчи маселе экен. Ал эми үчүнчү маселе болсо, бул Чаек айылына жаңы стоматологиялык борбор куруу. Тиш докторлор Кудайга шүгүр бар.
бирок ал дагы кичине аздык кылып атат да биздечи. Бирок муну чечүү жолу эң биринчи ошол имарат эски да бизде, ошону жаңыдан куруу зарыл деп эсептейбиз. Чайык айылы Жумгал районунун борбору болуп саналат. Бирок учурда заманбап стоматологиялык кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү жетишсиз. Ошондуктан Чайык айылы заман талабына жооп берген жаңы 2 кабаттуу стоматологиялык борбор куруу мүмкүнчүлүгү карап берүүңүздү өтүнөбүз. Бул район тургундарынын саламаттыгын сактоого чоң жардам болмок. Азыркы стоматологияга деле Аллага шүгүр, бирок тар жана эски болгондуктан көп мындай кезек күтүүлөр болот да дайыма. Ошону жоюу максатта чоңураак, кененирээк имарат салдырып берсеңиздер жана көбүрөөк врачтар иштегенине, анан көбүрөөк адамдарды көргөнгө мындай шарт түзүлмөк деп ойлойбуз. Бул 3-чү маселе. 4-чү маселе жол куруу жана жашыл зоналарды түзүү. Чайык айылында 4 тилкелүү жолдун, тротуарлардын жана вело жолдордун курулушу пландалып жатканы бизди абдан кубандырат. Ошол эле учурда жолдун эки тарабына жашыл зоналарды уюштурууну дагы сунуштайм. Жолдун четинен жер бөлүнүп, бак-дарактар, гүлдөр жана көк чөптөр отургузулса, бул экологияны жакшыртып, айылдын көркүн ачмак. Жашыл зоналар абанын тазалап, көлөкө берип, айлана чөйрөнүн сапатын жакшыртат. Ошондой эле айылдын кооздугун арттырып, келген конокторго жакшы таасир калтырат. Бул 4-чү маселе жол курууда. Азыркы жол салынат деп мындай пландалып жатканы абдан бизди кубандырат. 4 тилкелүү кенен болуп. Бирок акимдин айтуусу боюнча бул жерде жашыл зона каралбаптыр да. Эгер мыйзам чегинде 16 метр жолдун ортосунан 16 метр жээге чейин болсо эки тарапка, ошондо 32 метр бөлүнүп берилип, жок дегенде жолдун эки тарабынан 1 метр ошол жашыл зонага үчүн берилсе жакшы болмок деп эсептейбиз. Себеби ошо тротуарлар менен баскан кишилерге көлөкө берип, адамдар жакшы мындай басмак да көчөдөн. Жана кооздугун арттырып, туристтердин мындай тартылышына таасир бермек. 5-чи маселе кирпич заводду Чайык айылына куруу болуп жатат. Бизге деген биздин Жумгал районунда эч кандай заводдор, чоң ири заводдор жок болгондуктан бул жерге Чайык айылына кирпич завод куруу бул жөндүү деп эсептейм. Сөзсүз түрдө кирпич заводу курулуш керек, сөзсүз түрдө. Анткени кирпич завод курулуп калса, көптөгөн адамдар жумуш орду менен камсыз болуп, турак жай курам деген адамдарга кирпич сатып алуу маселеси жеңилирээк болмок. Анткени кирпич алуу үчүн биздин айылдын тургундары борборду көздөй барып алып келип атышат кирпичтерин. Ошондуктан мамлекеттен сөзсүз түрдө колдоо керек. Документация жагын бүтүрүүгө, инвесторлорду тартууга, кандай жолдор менен инвесторлорду тартабыз, демир түзүүчүлөрдү кантип топтойбуз, ошого мамлекеттен жакшы бир сунуштар, бир багыт керек бизге. Ошол кирпич завод куруу жагын карап берсеңиз абдан жакшы болмок. Бул 5-чи маселе. Ал эми 6-чы маселе болсо, райондук телеканал ачылса жакшы болмок деп ойлойбуз да, жеке мен өзүм. Себеби маалыматтуу коом өнүккөн коом деп эсептелинет экен. Жумгал районунда, анын ичинде Чайык айылында райондук телеканалдын же мамлекеттик телеканалдын филиалынын ачылышын сунуштайбыз.
Бул аркылуу райондогу жаңылыктар, мамлекеттик программалар, коомдук иштер жана пайдалуу маалыматтар элге тез жеткирилмек. Ошондой эле жаштардын чыгармачылыгынын өнүктүрүүгө жана маалымат алмашуу жакшыртууга мындай көмөк көрсөтмөк. Көптөгөн мындай таланттуу инсандар бар, бирок ошолор көмүскөдө калып кетпей бул ошолордун талантын ачканга бир жакшы ушул канал себепчи болмок деп ойлойм да. Ала тоо маалыматты көрүп атабыз, башка каналдарды көрүп атабыз, бирок район эл үчүн, райондун ичиндеги жаңылыктар биз үчүн өтө мындай кызыктуу болот да. Бул жерден көптөгөн жарнамалар чыкмак, ушундай жумуш орундары бар деп, ушундай нерселер сатылат деп көптөгөн рекламаларды да чыгарганга жакшы бир шарттар түзүлмөк. Жана бул рекламанын аркасында бул канал дагы акча түшүп турмак да. Себеби рекламаны чыгарганга канал акча менен чыгармак да. Ошол киреше булагы ошол болуп бермек. Ошол канал ачууга жакшы бир шарт түзүлсө жакшы болмок да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Жогоруда сунуштар Жумгал районунун жана Чайек айылынын өнүгүшүнө, элибиздин жашоо шартын жакшыртууга жана келечек муундар үчүн жакшы шарттарды түзүүгө багытталган. Бул сунуштарды карап берүүңүздөрдү чын жүрөктөн өтүнөбүз.